2021 жылдын 28 ноябрына жогорку кеңештин шайлоо күнү белгиленген. Бүгүнкү күндө ошол үгүт иштери жерлерде жүрүүдө. Бул убакка чейин ушул өлкө башчы өз баш болуп, шайлоону ачык айкын, таза, эч кандай кысымы жок өткөрүүнү, админ ресурс колдонулбай тургандыгын бир канча жолу эскерткен. Ал эми дагы бир жагдайды эсиңизге сала турган болсок, Азаттык саясий партиясы мындан 2 күн мурун Ош шаарында жалпы эл менен жолугушууну өткөргөн. Ал жердеги ошол бүгүнкү күндө социалдык тармактарда, интернет желилеринде ар кандай пикирлер айтылууда. Бүгүн биз мына ошол жерге Азаттык саясий партиясына жолугушууга студенттер өзүнүн каалоосу менен келгенби, же болбосо ошол мажбурлап алынып келингенби, ошол маселелерди тактоо үчүн Азаттык саясий партиясынын өкүлдөрүн, ошол талапкерлерди чакырганбыз. Студиябызга кош келипсиздер. Анда ошол талапкерлер менен тааныштыра турган болсом, Азаттык саясий партиясынын лидери Исмаил Исакович. Ал эми Азаттык саясий партиясынан жогорку кеңешке талапкер Бакыт Калмаматов. Азаттык саясий партиясынан жогорку кеңешке талапкер Мыктыбек Арстанбек. Жана ошондой эле Азаттык саясий партиясынан жогорку кеңешке талапкер Ахматбек Келдибекович. Азаттык саясий партиясынан жогорку кеңешке талапкер Ибрагим Жунусов мырзалар болчу. Дагы бир жолу студиябызга кош келипсиздер. Жогоруда айтып өткөндөй эле ушул 2 күн мурун жолугуш өткөрдүңүздөр эл менен шаарда. Анан бүгүнкү күндө ошол коомчулуктун арасында социалдык тармактарда талкууланып атат. Суроодон баштай бере турган болсом, ушул биринчи эле суроо. Ош шаарындагы жолугушууда, ошол жолугушууга кимдер чакырылган болчу? Студенттер келген айтылып жатат. Аларды ким чакырды? Кимден баштасак? Шаардагы жолугушууга биздин партиялаштар, шаардык өзүбүз тааныштарга, жора жолдошторго айтып, ушундай жолугушуу болот, келгиле, биздин программаны уккула деп айтканбыз. Ошонун негизинде абдан көп кишилер келишти. Ал эми студенттер жөнүндө айтып кетсек, студенттерди кармап, аларды сурап жатканы конституциялык нормалардын карама каршы келет. Бул жерде эч ким чектөөгө мүмкүн эмес. Эгерде президенттин указы ошондой чыгып калса, анда ал президенттин указы конституциялык нормаларга карама каршы келет деп биз так айтсак болот да. Себеби дегенде адамдын укуктары бул ыйык сакталат. Алардын эркин жүрүшү, эркин басышы, ошо партиялардын программасын угушу, анан ошонун негизинде биз алар өздөрүнүн тыянагын чыгарыш керек да. Кайсы партияга мындай көз карашы жакшы болот, ошолорго добуш берерин өздөрү чечиш керек. Мына ошонун негизинде жанакыдай укук коргогондордун жашаган иштери бул абдан туура эмес. Бир эле мисал айтып кетейин. Эгер ошондой жол менен кетип атсак, анда кээ бир жерлерде бизди нан менен, май менен тосуп алып атышат да. Анан барып ошону ооз тийгенде кээ бири кийин сурашы ыктымал да. Ушуларды силер жана фонддун акчасынан сатып алдыңарбы? Же болбосо бирөө пара берип сатып бердиби деп. Мындай жасай берсек, бул туура эмес да. Мындайга такыр биз жолду беришибиз керек эмес. Бир эле мисал айтып коеюн. Илгери фашисттик Гитлер бийликке келгенде, коммунисттерди, социалисттерди камаганда айткан экен. Коммунисттерди камаганда мен унчуккан жок элем. Социалисттерди камаганда мен сөз айтпадым. Еврейлерди камаганда унчуккан жок элем. Мени камаганда айтар киши калбады деп. Мына ушинтип отурсак, биз бардыгын оозун басып, эч жака чыгарбай, караңгы элге айланганга мажбур болобуз да, өзүбүздүн колубуз менен түртөбүз. Муну биз тез арада токтотуп, чечимдерди жакшыракай кабыл алып, бардыгына каалагандарга өзгөчө интеллигенцияга уруксат бериш керек. Эгерде ал жумушта болбосо, эркин ошо күнү дем алыш күнү болсо, мугалимдер болобу, врачтар болобу, кызматкерлер болобу, баарын уруксат бериш керек да. Ошолор чечим чыгарат, ошолор добуш берет. Анан кийин алар билбесе, алар программа менен таанышпаса, анда кантип добуш берет? Тандоо болбой калып атпайбы? Бакыт мырза, сиз кошумчалай кетсеңиз, сиз кандай пикирдесиз? Микрофон жандырып алабыз. Талкуу болуп атпайбы? Административдик ресурс колдонулду депчи. Биздин партиянын тизмесинде ошол студенттерди алып келип, административдик ресурс колдонгонго ректор эмес, катардагы декан жок. Жада калса зав кафедра жок бизде.
Анан биз кантип административдик ресурс колдонобуз эгер бизде андай рычаг өзү түп тамырынан жок болсо? Бирок Исмаил Исакович айтып аткан, бул өтө маанилүү. Бүгүн биздин жолугушууларга келген студенттерди алып барып алып опузалап, адвокаты жок сурака алып, жаш балдарга күчүн көрсөтүүсү бийликтин бул чылгыйда административдик ресурс. Бул бизге болгон путтосуу. Биз Азаттык партиясы башка партиялардан бир жумадан кечигип шайлоого чыктык. Анткени каяктагы бир жок арыздын шылтоолоп, Борбордук шайлоо комиссиясы бизди акыркы каттады. Бизге мындайча айтканда путтосту. Ошол учурда дагы Борбордук шайлоо комиссиясы мыйзамда көрсөтүлгөн укук милдеттеринен ашып кеткен. Партиянын жеке ишмердигине эч ким кийлигише албайт деген мыйзам бар, партиялар жөнүндө мыйзамда. А Борбордук шайлоо комиссиясы биздин ички сезге чейин аралашпадыбы? Кантип өткөргөнүбүзгө аралашпадыбы? Жок андай мыйзамда жазуу. Мына административдик ресурс биз тарабынан эмес, бизге каршы уже 2-3 жолу колдонулду. Биз тилибизди тишке тиштеп эле унчукпай келатпайлыбы? Анан бүгүн кече студенттерди площадьтан мажбурлап милициялар көтөрүп кетип, алып барып сурак алганы бул жеткен надандык. Административдик ресурс биз эмес, тигилер колдонуп атат. Ибрагим агай, сиз кандай баа бердиңиз ушул студенттердин ошол жерден кармалып кеткенине? Биринчиден ар бирибиз өзүбүздүн тааныштарды, досторду биздин жолугушууга кел деп чакыра алабыз. Мен Ошто көп жыл иштеген инсан катары өзүмдүн тааныштарымды чакырдым. Ошонун ичинде Ош мамлекеттик университетинде иштеген адамдар дагы бар. Алар дагы келди. Эмне үчүн келди дешим керек? Биз чогулушка бир гана жарандарды эмес, президентти дагы чакырганга акылыбыз бар. Ой, урматтуу президент, урматтуу премьер-министр, урматтуу министрлер, биздин чогулуш болот. Ошол жерге келгиле, биздин айткандарды уккыла, кааласаңар бизге добуш бергиле деп биз үгүттөшүбүз керек. Биз бүгүн буларды колун кайрып, Азаттык партиясы үчүн добуш бересиң деген жок да эч ким. Биз болгону ар ким студент болобу, жумушчу болобу, же карапайым жөнөкөй эле иш жерде иштебеген пенсионер болобу, келип алып туруп угуп өзүнүн тандоосун тандаш керек. Биз аларга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Ана сен эмне келип алдың, сен эмне бул жерде турасың деп студенттерди топ-топ кылып алып кеткен. Бул эмне деген шермендечилик? Өзү ошол топ-топ студент келдиби? Мен мисалы үчүн келгендерди көргөн жокмун, кетип бараткандарды көрдүм. Мына Ахматбек Келдибек сүйлөп атканда айтты, студенттер каяка кетип баратат, жаштар деди. Жаштар көрсө ошол жерде буларды келип алып туруп, оперлер топ-топ кылып алып барып, бардыгын суу бербей, тамак бербей, 4 саат, 5 саат адвокатсыз сурак алып отурушат. Анан мага кабар келди. Мен буларга айттым, мындай нерсе болуп атат экен. Анда кичине күтөлү, балким чыгарып калар дедик. Оюбуз жаман болгон жок. Мына генерал Исмаил Исаков айтты, булар балким кичине түшүндүрүү ишин жүргүзүп кой берер. Дагы 1 саат күттүк. Анан аркасынан кайра мага звонить этет. Бизге копол мамиле кылып атат. Бизге кыйкырып атат дегенден кийин анан биз барып туруп, болгону аларды кайсы мыйзам чегинде, мына Ахмат Келдибек айтты. Кана кайсы мыйзам чегинде кармап атасыңар десе, эч нерсе көрсөтө албайт. Мен кичине мындай каттуураак тийген жокмун, эмоция менен сүйлөдүм аларга. Акыңар жок десем, жөн эле кой берди. Эгерде ушунчалык эле буларда мыйзам чегинде кармаган болсо, мыйзам чегинде сорап аткан болсо, силердин акыңар жок деген акысы бар эле. Булар андай деген жок, андай дей алган жок. Эртеси күнү аны ойлонуп алып туруп, биз эмне мындай болуп калды? Кайрадан кече дагы кечки саат 10го чейин сурашты. Бүгүн дагы чакыртырып атат. Бул эмне деген шермендечилик экенин түшүнбөй атам мен. Рахмат. Ахмат Келдибек, ушул көрүнүштү сиз кандай кабыл алдыңыз? Анан 3 бөлүккө бөлгүм келет да. Биринчи, биздин кечиресиз, кошумчалап коеюн, бул баягы кырдаалды курчутуу үчүн кандайдыр бир күчтөрдүн жасалган эмеспи? Бул эми ар бир шайлоодо оппоненттер болот, оппоненттерди мен чакырат элем таза жигитче иштегенге. Мен 3 бөлүккө бөлгүм келет. Биринчи, биздин негизги мыйзам болгон Конституцияда жазылуу. Ар бир жарандардын укугу боюнча жазылуу. Ал жерде турат. 16 жашка жеткенден кийин, 18 жашпы, 16 жаштан паспорт алгандан баштап, ар бири шайланууга жана шайлоого укуктуу. Шайланууга 21 жаштан деп мыйзамда жазылып турат. Бул конституциялык мыйзам. Эгерде мамлекеттик ишканада иштегендер агитатор болуп, ишенимдүү адам болгонго укугу жок деп жазылып турат да, же болбосо жаш балдарды, өспүрүм балдарды ушул рекламада
шайлоо рекламасына колдонууга болбойт деп. А студенттер агитатор болуп иштесе да укугу бар. Студенттердин. Ал жерде жок андай мыйзам. А студенттердин шайлоо укугун чектеген бул кайсы жерде жазылып? Сабакка барабы, барбайбы, мугалими дагы. Эгерде студенттер менен чогуу мугалим менен барып, кайсы партия болбосун анын программасын укканга укугу бар. Ал укукту чектегенге эч кимдин укугу жок. Бул биринчи. Экинчи, ошол биз площадьты өткөздүк. Мэриянын бет маңдайында өткөздүк. Ошол мэрия бизге берген, уруксат берген жерге өткөздүк. Мэрияда иштегендердин бардыгы айнегин ачып коюп угуп турду. Анда аларды кызматтан алыш керекпи? Милиция кызматкерлери ошол бизге жөнөттү, командирлер ошол жерге барып, коопсуздукту камсыз кылганча угушту алар дагы. Анда милициянын жетекчисине иштен алыш керекти. Ал жөнөттү, милициянын жетекчиси жөнөттү. Баргыла коопсуздукту ошол жерде сактагыла деди, алар биздин программаны укту. Давайте аларды ишке алып бүгүн суракка тарталанды. Адам кайсы партияны, кайсы талапкер шайлош үчүн шайлоо укугуна ээ болгондор барып угуш керекпи? Биз аларды агитатор кылып иштетпесек, биз аларды ишенимдүү адам кылып иштетпесек, ар бир адамдын өз эрки. Мен деле мисалы бурун салык системасында иштегем, сот системасында иштегемин. Сот дейм да, соцмон системасында. Жана башка жерде иштем. Ошолордун бардыгына чалып айттым, келип эртең бизде эл менен жолугушуу болот. Ошону уккула. Ибрагим Кожоназарович ошолорго чалып айтты, ушул жерде коллективде иштеген. Биздин партиянын программасын уккула деп. А программасын укпаса кантип эртең добушка шайлоого барат? Бул деген сөз менин ушудан жаңылыштык болсун. Мисалы студенттер болобу жана башканы эч ким барбагыла, эч кимди укпагыла, бирок биз айткан шайлайсыңар дегенде менде күмөн калып атат. Таласта мисалы, Таласта мага больницада уборщица болуп иштеген бирөө келип. Эшикте турсам. Мен ушул келип сиздердин партиянын программасын угуп, ушуга катышайын дедим эле, бирок кимин барсаң уборщицага чейин, эгерде ушул жолугушууга барсаңар, иштен айдайбыз. Бул эмне деген? Бул мен эч качан ишенбейм. Буга мамлекеттин башчысы, же өкмөт башчысы, же министрлер ушундай тапшырма берип атат деп. Буга акылы жетпеген, илими жетпеген, деңгээли жетпеген жерлердеги жетекчилердин кылып аткан иштери деп эсептейм. Буну мен бул бийликке жакшы көрүнөм, же жетекчиге, президентке, же премьер-министрге жакшы көрүнөм деген эмес. Бул аларга тескери кызмат кылып аткандын белгиси. А милицияга ким укук берди? Студент келип укканга, же ал агитатор болбосо, башка болбосо, ким ага укук берди? Алып келип алып, 16-18 жашар кыздарды алып келип алып, кармап, адвокат жок, сурак алып, коркутуп үркүткөн ким ага укук берди андай? Мен Кудайым буйруп, шайлоо тынч өтсүн деген бардыгыбыздын ой пикирибиз. Шайлоо өткөндөн кийин сөзсүз түрдө прокуратурага бүгүн биз штаб аркылуу кайрылып атабыз. Себептен ошол окшогондо мыйзам тебилегендерди тартипке кантип саласың? Алардын өзүн жоопкерчиликке тартыш керек. Жетекчиси кетиш керек кызматтан. ГУдун жетекчиси ал кетиш керек. Отделдин жетекчиси ал кетиш керек. Ансыз тартип болбойт. Рахмат. Ыктык мырза, ушул социалдык тармактарда ар кандай пикирлер айтылып атат да. Сиз ушул социалдык тармактарды мыкты колдоносуз. Сиз аларга эмне деп жооп берет элеңиз? Караңыздар, мен бир нерсени түшүнгүм келип атат. Бул ОВДда юристтер бар да, туурабы? Мына ошол юристтер баа беришин күтөм да. Биринчиден, студенттердин кылмышы эмнеде болуп атат? Деталын карап көрөлү. Студенттер эмне кылмыш кылды? Сабактан кетип калганы эгер кылмыш деп эсептелсе, сабактан кетип балдар барып аянтта Азаттык партиясынын платформасын угуп аткандыгы кылмыш деп эсептелсе, эгер ошол мунарадан каралса, УВДнын өзүндө канча саат сабактан кармалды? Вот эгер ушул УВДнын кызматкерлери келечек кадрлардын билими үчүн ушундай жан үйрөткөн орган болсо, 2 күндө. Мына ушул сабактан калбагыла, биз силердин сапаттуу билим алышыңар үчүн аябай катуу карап турабыз десе, 365 күн караш керек анда. Азаттык партиясы келгенде эле карап калбай. И андан кийинки 4 саат, 5 саат кармаганда студенттер эмне сабакка барган жок? Бул бир. Эмнеге сабактан кармады УВДда? Экинчиси, мугалимдер зордоп алып барды дегенде. Кечирип койсоңор, бул кантип далилдейт муну?
зордоду деген сөздүн өзү кандай юриспруденцияда? Да? Үчүнчүсү мен айтып элем, туугандар. Вот жана Исмаил эге туура айтып атат. Бул менимче балким ушундай бир көрсөтмө болгондур. Саясий партиялардын таза иштешине бир көзөмөл кылыңыздар десе, балким компания ишине кетти да. Жолугушууларга өзүнүн машинесин минип келсе барып сурайт эми. Бензиндеги ким куюп берди? Бул эмне? Сага зордоп машинеңди айдатып келдим мына жерге. Давай, далилдейбиз, 4 саат кармайбыз сени. Эмне бул? Вот Исмаил эге айтып аткан маселе ушул болуп атат да. Бул балким компромат чогултуу. Балким жүдөтүү партияны. Ну, жакшы жагы да бар эми, такшалак команда, иммунитет пайда болот, Ибраим эге айткандай. Но бирок бул жакшы нерсеге апарбайт. Муногу карагыла, студенттерди биз эмне кылдык? Өзгөчө мына Оштун студенттери булар ата-эненин кучагынан эми чыккан балдар да. Шайлоого барыш жаман экен, кылмыш экен деп билет эми. Аяка жолобо дейт. А биз жаштарыбызды саясий активдүүлүгүн мокотуп атпайбызбы? Бийлик өзү мокотуп атпайбы? Жакшы ушул. Эртең бийлик колдогон партия келип чогулуш өткөрсө, бир да студент келбейт деп ким айтат? Рахмат, сизге сурай берейинчи, ошол тандоо укугу жөнүндө айтып коюш, балардын тандоо укугу ушул көрүнүштөр менен кандайдыр бир ошол доо кетип калышы мүмкүнбү тандоо укугуна? Бул доо гана кетпестен биз татыктуу парламент шайлайлы деп туруп президент баш болуп айтып атпайбы? Адамдарга шайлоо укугун бердик, жада калса партиянын ичинде каалаганын тамда деп атат. А тамдаш үчүн баруу угуш керек ба? Же жөн эле сүрөтүн карап, же болбосо бир нерсени угуп коюп барып эле шайлаш керекпи? Биз айтканды шайлайбыз, укпай эле кой, биз айтканды. Ал үчүн барып угуш керек. Адам кандай сүйлөйт, бул келечекте эмнени айтып атат, ушунун баарын караш керек да. Эми мен башка нерсе айткым келет да. Биз дагы шайлоо таза, мыйзам деңгээлинде тынч өтсө экен деген партиябыз. Ошондой саясатчыларбыз, мамлекеттүүлүктү түшүнгөн саясатчылар. А бирок Кыргызстан кичине да. Күч түзүмүндө болобу, кайсы структурада болбосун, биздин да тааныштар, инилер, кудалар, сөөктөр бардыгыбызга иштеп атат да. А биз деле бүгүн угуп атабыз. Кайсы жерде кандай иш жүрүп атат, кандай команда кетип атат. Бирок биз мамлекетте тынччылык болсун деп андай ушак айкынга берилип айткан жокпуз да. Кимге кандай команда кетип атат, кимдерди кандай кысып атат, биз көрүп атабыз да көзүбүз менен. А бирок биз ушунун бардыгына мындай жөнөкөй кичинекей гана маневр коюп, ишибизди алдыга алып кетип атабыз. А мунун бардыгы чыкпайт деп ким гарантия берет? Факты менен чыкпайт деп ким гарантия берет? Кайсы жерде кандай тапшырма кетип атканын билип атабыз да, көрүп атабыз да көзүбүз менен. Кулак менен угуп атабыз. Себеби Кыргызстан дагы жолу кайталам, бул кичинекей өлкө. Бардыгыбыз бири-бирибизди тааныйбыз. Анын бардыгы чыкса, анда уят болуп калышы мүмкүн көпчүлүктөр. Рахмат. Бакыт мырза, бул көрүнүштөрдүн арты, эгерде мисалы эртең дагы башка саясий партияларга да ушундай көрүнүш кайталана турган болсо, арты эмнеге апарат? Кесепет эмне болушу мүмкүн? Кандай тобокелчиликтер бар? Микрофон жандырып алыңыз. Баягы койчумандын таягы деген заман болуп атат. Президентибиз кайсыл жерге барбасын, мектептин ачылышына барабы, эстеликтин ачылышына барабы, жолдун ачылышына барабы, бир эле нерсени кулабыбызга куюп атат. Шайлоо адилеттүү, мөлтүр булактай таза өтөт деп. Мына кечээки милициянын кылган жумушу президенттин айтып аткан сөзүн 100% төгүндөдү. Кечээки Ош шаардык милициясынын жасаганы бул Азаттык партиясына карата административдик ресурс колдонулду. Ош шаардык милициясы мыйзамда көрсөтүлгөн укуктарына кыянаттык менен пайдаланды. Бул 304-берене, бул кылмыш. Бунун үчүн адамдар камалыш керек. Ахматбек Келдибекович айтып атпайбы, кызматтан четтетилиш керек деп. Эгер Садыр Нуркожоевич ошол айткан таза деген сөзүнө тура турган болсо, Лейлектин акимин кандай жумуштан алган болсо, бүгүн Ош шаардык милициясынын начальнигин дагы ошондой жумуштан алыш керек. Бул башка 44 райондун милициясына сабак болуш керек. Акимине да, зам акимине дагы, прокуроруна дагы. Мен ушул жерден кайрылам Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Кыдыршаевичке. Биздин артыбыздан сагалап жүргөн болтектериңер тототкула. Ээрчебесин биздин силердин кыгыбыңар. Президент бирди айтат, этегиндегиси экини жасайт. Бул эмне деген сигнал бардыгына? Эгерде эркекче таймашабыз десек, жигитче таймашыш керек да бардыгы. Мына кече немеде? Площадьта мына бүтүн Кыргызстан партиясында жолугуш өткөрүлгөн, мугалимдер келип алып студенттерди мал айдагандай кубалап жүрөт.
Биз элбизби же малбызбы? Мына Ибраим Кожоназарович айтып атышат. Ошол студенттерди чакырды деп. Ибраим Кожоназарович бүгүн Өзбекстандын элчиси, ректор эмес иш жерде, декан да эмес. Кантип административдик ресурсту, мына ушул административдик ресурс дегенди бир мындай түшүнүп алсак да, биздин партиянын тизмесинде бүт бекерчилер, иши жок адамдар. Биздин колубузда бүгүн бийлик жок эч кимибизде. Биз кантип административдик ресурсту колдонобуз, эгер бийликте башкалар отурса. Мына Исмаил Исакович иштебейт иш жерде, Ибраим Жошевич, Ибраим Кожоназарович убактылуу кызматын токтоткон, Ахматбек Келдибекович 9 жылдан бери эч жерде жок. Мыктыбек Арстанбек таптакыр эле кызматта иштебейт. Мен таптакыр эле иштебейм 6-7 жылдан бери. Биздин тизмеде Жылдыз Жолдошова, Бөөдөш Мамырова эч кимиз иштебейбиз иш жерде биз. Биз кантип административдик ресурсту колдонушубуз мүмкүн. Эми биз форма 2-ни алып коюп, шайлоочулардын укугун чектегенибиз аз келгенсип. Биз мына ушул акыркы мына жоопкерчилик кабыл алган мыйзам менен шайлоочулардын укугу толук чектелип калды. Эми шайлоочулардын укугун эми жолугушуга келгенде да чектейбизби? Анда биз эмне Ленин эстелиги менен сүйлөшөлү мэриянын алдында. Биз бирөө жарымга программаны айтышыбыз керекпи? Өздөрүнүн жолугушууларын деле көрүп атабыз кантип өтүп атканын. Административдик ресурсту колдонгонубуз жок деп коюп туруп, чоң бакандай кызматтагылардын бир тууган инилери, бир тууган карындаштары кетип атат тизмелерде. Кол ийгисинде тартат дегенди унутуп калдыңарбы? Жок бизде эч ким кызматта эмес. Кызматта жок болуп туруп, кантип адам административдик ресурсту колдонушу мүмкүн. Эгерде бүгүн тез аранын ичинде Курманкул Зулушев агайыбыз, баш прокурор, кече биздин студенттерде адвокаты жок, мыйзамдагы укуктарынан көрсөтүлгөн ченемдерден чыйып кетип сурак жасагандыгы үчүн ошол тергөөчүлөргө иш козгобой турган болсо, биз буну Азаттык партиясына каршы колдонулган административдик ресурс деп билебиз. Чара көрбөй турган болсо. Эгерде Ош шаардык милициянын начальниги бүгүн иштен кетпесе, ал бизге кукулдук жасап атат деп түшүнөбүз. Кесепети жөнүндө. Кесепети. Эмне менен бүткөнүн билесиңер. Акаевдагы, Бакиевдагы бардыгы шайлоо ушинтип өткөрүшкөн. Акыры жакшы менен бүткөн эмес. Биз мына тынчтык болсун деп, биздин жолугушууларды барып көргүлө, кандай сүйлөп атабыз. Бир мыйзамдан чыгып кеткен нерсе жок биздин жолугушууларда. Анан эми ол студенттер келип алыптыр, келип алса кет дейлиби? Кандай акысы бар? Мына бир нерсени түшүнгүлөчү. Болуптур. Студент сабактан качып келиптир. Биздин жолугушууга келиптир. Роудун иши эмне менен? Студенттин прямой жетекчиси ректор. Ректор аны жумушту окуудан айдайбы, кандай чара көрөт? Ал ректордун жумушу, декандын жумушу, ал Роудунун жумушу эмес. Анан кече Идрис Исаховдун видеосу боюнча биз РППга түшүрдүк дейт. Туугандарым, Идрис Исахов миллиард сомдорду жеп койгондор жөнүндө деле видео чыгарып атат, РППга бирөө элек. Анан ушу Азаттыктын шайлоосуна келгенде түшүп калабы? Бул адилетсиз бул. Бардык нерсе адилетсиздиктен келип чыккан биздин революциялар. Адилеттүүлүк өлгөн жерде акыйкат ыйлап турат дейт. Ошондуктан мен президентибизге дагы, Камчыбек Кыдыршаевичке дагы кайрылам. Адилеттүү болгула. Адилеттүү жигитче шайлоо өткөрөлү. Рахмат. Эми кошумчалайсызбы? Эки нерсени кошуп коеюн. Биринчи, эгерде ушу темпине кетсек, адамдардын укугун эң билимдүү, мен площадьта кайталатым эле, бул жерде да кайталап коеюн, мугалимдер, студенттер, врачтар, кызматкерлердин ушундай чектеп запрет кыла берсе, анда биз келечекте маңкуртка айланабыз. Бул биринчи. Экинчи, бүгүнкү жасаган иштери Садыр мырзанын айткандарына түп тамыры менен төп келбейт. Демек, баары жалган деп айтсак болот. Ушак, жалган. Эмне үчүн? Ал айтып атат, таза өткөрүш керек деп. Биз эки колдоп берелик деп, чын дилибиз менен аракет кылып жүрөбүз. Эгерде таза өтүш үчүн элдин баары келип туруп, программаларын угуп, аны өз ички дүйнөсү менен добуш бергенде ошо таза деп эсептелинет да. Демек, булар баарын казанга тыгып таштап, капканын жаап туруп, ичиндекилерин каалагандыгын өздөрүнө добуш бердирет. Бул уже ачыктан ачык чыгып калды. Үчүнчү, кесепети.
Мага азыр эске түштү 2002-жылы Аксы окуясы. Ошондо да биз оппозиция болуп жүргөн учурда Аксынын эли тынч митингге келебиз деп эч куралы жок жолдо келатканда жолдон тосуп алып Акаевдин бийлиги күжүрмөн октор менен душманды өлтүрө турган октор менен атып аягында өзү качып үй бүлөсү менен Москвада жүрөт. Мына ушуга өздөрү кетип атат азыр. Ошондуктан мен азыр бирөөдөн суранбайм, президенттиктен да суранбайм, камчы Ташибектен да суранбайм. Мен талап кылам баарынан өзгөчө башкы прокурордон, Зулушев мырзадан тез аранын ичинде милиция кызматкерлеринин үстүнөн ишти козгоп, мыйзамдын чегинде ошонун негизинде жазага тартып бизге жооп беришин партиянын лидери катары. Эгерде мындай болбосо, анда келечеги ошол Акаевдин тагдырына алып барат. Ага кетип атышат азыр. Орустарда айтканда семимилими шагами деп коет. Ошо менен кетип атат. Шайлоо башталбай туруп, мугалимдерди, студенттерди, жанакы кызматкерлерди, алар эгерде жумушта ошо күнү болбосо, үйүндө дем алышта болсо, эмне үчүн барышка укугу жок? Булардын бардыгы адамдын укугу чектеген мамлекет эч качан өнүкпөйт, өспөйт, жакшылыкка алып барбайт. Бардыгы отуруп тагдыры жетекчилердин тагдыры Акаевдин, Бакиевдин, Саддам Хусейндин тагдыры менен тете болот. Ошону эскертип коелук бүгүн. Кошумча ошого эле. Кечээ ошол Ош шаарынын шайлоосу шайлоочулар менен жолугушуп чыгып кетип бараткан жерде азыр мына Бактыбек мырза айтып кетпедиби? Ош мамлекеттик университетинде иштегеним, кеткениме 15 жыл болду да. Буларды уюштурганды мага төңкөрүнчү такыр болбойт. Мен башка мисал келтирейин. Бир ая жашы 40-тарда мага учурады бүткөндөн кийин. Атымы тааныйт экен, билет экен, мен баарын бул жерде билет го. Анан айтып атат, мени дейт, ушу бир милиция дейт, оперде айтып атат. Келип, сиз каяктан келдиңиз дейт. Ушул жерден келдим. Сиз Өзбекстандан келбедиңизби дейт. Мен эми Өзбекстандан буяка шайлоочуларды алып келдим деп ойлоп атат. Буларчы. Эмнеге алып кетип атат? Бул жерде бөрк ал десе баш алып атат. Көздүн чылпагын тазала десе көздү тазалап коюп атат бүгүн күндө. Рахмат. Ахмат мырза, ушул жогоруда сөз болуп атпайбы? Жанагы жогоруда Бактыбек мырза дагы айтты, башка партияларга дагы мисалга келсе ушул мугалимдер колап жүрөт депчи. Ошондо биздин бюджет тармагында иштеген жарандарыбыздын, өлкөдөгү ушул шайлоочулардын укуктары кандай болуп калат? Эгерде мен уроодо барганда айттым да, студенттер, партиялар өзүнүн жолугушунда, программасында айтып аткан жерге жолукпасын деп мыйзамды көрсөткүлөчү дедим. Эмне мыйзам менен буларды сурак алып атасыздар? Айтат, злоупотребление. Мен эмнеде злоупотреблять этти? Эмне студенттерди мал катары айдады деппи, же айдабады деппи? Десең айта албайт. Анан мисалы алайда милициялардын силер дейт, эмнеге ушунча адам көп чогулуп кетти? Силер машина менен алып келиңерби деп суроо бериптир да. Мисалы ошол Милиция кызматкерлери берип атат, Мисалы ошол жерде биздин достор, жана башкалар, машинеси барлар ар бири 4-төн 5-тен адамды сала келди да, барам дегендер. Бул эмне? Мыйзам бузуу. Же преступление. Автобус, мисалы бир автобус жөнөп калса, ошо 40 адам отуруп келсе, бул эмне? Преступление. Милициянын бүгүнкү жасап атканы, значит, булар укуктук мыйзамды түшүнбөгөнү жана билбегени. Ошон үчүн саясатка милицияны аралаштырма деп бекер айтпайт, бекер ызылдабайт. Милиция коопсуздукту гана камсыз кылыш керек. Аралашпаш керек мындай нерсеге. Себептен ал мунун мыйзамды билбейт. Шайлоо мыйзамын. Кечеги милицияларды ошол биз уроодо барганда мен мындай суроо бердим да, кайсы мыйзам негизинде кармап атасыңар? Кайсы мыйзам негизинде? Мына Арстанбек Бактыбек эң туура айтып атат. Булар 4 саатта, бертеси 5 саатта мугалимин, студенттерди сурак алып атса, бул кандай? Булар сабак таштабасын деп атпайбы? Сабакты таштайбы, мен деле студент болгом. Эгерде мен сабакты барбай, ошол лекцияга барбай койсом, баа тапшырганда 2 алып калсам, мени айдайт институттан. А эгерде мен лекцияга барбай, сабакка барбай, экзамен тапшырганда 5ке тапшырсам, анда бул менин укугум да. А ким мени барып заставить этип, лекцияда отур деп заставить ете алат?
андай укук жок, андай мыйзам жок. Ана мен дагы жолу айтып коеюн. Мен бүгүн ушудан пайдаланып, мына жолугушууларга мурун мен иштеп кеткен салык системасында иштедим, соцфонд системасында иштедим. Мен ошолорду үндөйт элем, биздин жолугушууга келип катышып кеткиле, угуп кеткиле. Биздин партиянын программасын уккула. Рахмат. Исмаил Исакович, ушул эми ушул өзүңүздөргө партияга тиешелүү суроолорго өтсөк, сиздердин ушул программаңыздар жөнүндө дагы бир учкай айтып кетсеңиз, сиздердин ушул башка партиялардан өзгөчөлөнүп, айырмаланып, программаңыздардын өзгөчөлүгү, партиянын ушул лидери катары. Биздин партиянын программанын өзгөчөлүгү, мен 3 гана пункттан токтоп кетейин. Биринчи өзгөчөлүгү жогорку кеңешти чимкириктен тазалоо. Жогорку кеңештин аброюн көтөрүү, ошону менен нукура эл өкүлдөрү кандай иштешин келечекте көрсөтүү. Экинчи, мыйзамдардын аткарылышын катуу көзөмөлгө алып, мыйзамдын үстөмдүгүн Кыргызстанда орнотуу. Үчүнчү, адамдардын укуктарын, конституциялык эркиндиктерин камсыз кылуу менен сактоо. Кандай укуктарын? Мына азыркы эле айтып отурган эркин жашоо, эркин жүрүү, эркин дем алуу, эркин ой пикир жүгүртүү, эркин каалаган жерге барып адамдар менен сүйлөшүү. Мына ушул эркиндиктерди биз камсыз кылайлык деген максат менен кетип атабыз. Бул биздин программанын өзгөчөлүгү. Биз жогорку кеңештин табиятын өзгөрткөнү баратабыз. Биз жогорку кеңештин мүнөзүн өзгөрткөнү баратабыз. Биз бийликтин тең салмактуулугун камсыздаганы баратабыз. Биз Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши, кыргыз саясатынын авангарты, кыргыз саясатынын локомотиви жасаганы баратабыз. Буюрса биз муну ишке ашырабыз. Рахмат, эми ушул өзүңүздөргө да тиешелүү суроолорго өтө турган болсок да. Ыктык мырза, бул убакка чейин кайсыл бир тараптар дейбизби, кайсыл бир топтор дейбизби, мына ушул сиз андан башка ушул дагы бир топ саясатчыларды шайлоого катышпасын деп айтып чыгышты да. Сиз кандай кабыл алдыңыз? Анын себебин ушул дин менен байланыштырышты да. Сиз кандай кабыл алдыңыз? Микрофонду. Кызык бир парадокс дейбизби? Эл 80% мусулманмын деп эсептейт. Мусулманча ат коёт, сүннөткө отургузулат, өлсө Куран окулат, никелешет мусулманча, жашообуз мусулманча. Бардык нерседе даже саясатчылар, бийликтегилердин бардыгы мусулманча жашайт өзү. Кээ бир шоктуктарын эске албаганда. Бирок именно саясатка келгенде мусулман болбо дейт да, мусулманча сүйлөбө. Мен мына парадокс түшүнбөйм. Эмнеге? Чолок акылымда ойлойм, булар мусулман сүйлөмүндөгү энергетикадан коркот экен да. Элди тартып кетет деп мен ушундай деп ойлоп калдым. Болбосо башка мусулман өлкөлөрдүн карасаңар, негизги программалары, тезистери, терминдери мусулманча эле тетирисинче симпатиясы ошого. Анан ошондон коркот окшойт. Бул мусулман жана админ ресурс деп атпайбы? Админ ресурс бул бийликке таандык түшүнүк өзү. Эгер бийлик өзүнүн эмесин колдонсо, прерогатив алсын. Бул админ ресурс. Жөнөкөй адамдарга бул иштетилбейт бул термин. Булар баягы диний ресурстан коркот экен. Исмаил эке. Бийликке келген топ, эгер динден алыс болсо, диний ресурстан коркот экен. Мен ушуну түшүндүм. Анан оюндун эрежеси деген оюндун эрежеси айтып чыгышты. Ну, эмне кылабыз? Мындай каршылыкты да өтүш керек. Бирок мен ишенем. Келечекте көрөсүңөр. Намаз окугандар болот бийликте, кенен сүйлөгөндөр болот дин жөнүндө. Бирок азыр ушундай, эми 70 жылдык атеисттик эмеде жашадык да. Анан эле бир күн бийликке молдо сөрөй бирөө келетсек, албетте өөнү учурайт да. Коркот. Бул келип анан жана бизге бунерге дежурный эмелер киргизип койгон, Афганистан деген. Дароо Афганистан эсине келет. Ол Афганистан эмне экенин билбейт. Картада каерде экенин да билбейт. Ал Афганистан, Афган эли кандай келди буга? Ал жөнүндө кабар жок. Афганистан деген дежурный киргизип койгон, биз Афганистан болобузбу? Мен келе тамашалап айтам, кана эле Афганистан болсок. Азыр биздин абалыбыз Афганистандан жакшы эмес. Рахмат. Ахмат мырза, сиздин өзүңүзгө да ошол байланышкан суроолорду берсем да. Сиздин бул убакка чейин ушул сот иштерине байланышкан жагдайлар боюнча ар ким ар кандай жоромолдоп жүрөт да, айтып жүрүшөт. Кээ бири угуп айтат. Ушул боюнча ачыктап коомчулукка бир мен бул боюнча сот процессинде да бул эми 6 жыл 7 жыл өтүп кетти сот процесси бүткөндө. Сот процессинде да ошодон бери таамай айтып жүрөм.
мамлекет мага бир тыйын күнөө койгон жок. Бирок соттун чечими чыкты. Соттун чечимин аткардым. Бирок мына бийлик алмашкандан кийин сот системасында ачык айкындык, тазалык, адилеттүүлүк болот деп мен мына ишенич менен сотко кайрылдым. Сот бардык мурунку өкүмдөрдү жокко чыгарды. Бул бүгүнкү бийликтин сот системасындагы тазалануу, ишти адилеттүү кароо мен колдоого алам. Кудайым буйруса, бул иш аягына чейин чыгат. Адилеттүү түрдө. Экинчиден, мына Мыктыбек Арсланбекке берген сурооңузга мен кошумча, биз мусулман болгондон кийин кайсы иш-чараны мамлекет тарабынан бүткөн иш-чара, жакшы башталып аткан иш-чараны Куран окуу менен, президенттердин катышуусу менен, министрлердин катышуусу менен Куран окуп, Алладан тилек кылып, ушул ишибиз жакшы бүтсө экен, же болбосо бүткөн иш ушу элибизге кызмат кылса экен деп туруп Куран окуйбуз. Ал эмне туура эмес банда. Двойной стандарт деген болбош керек. Биз двойной стандарттан качан кеткенде ошондо оголу болот. Кечирип коесуздар, ансыз болбойт. Да бүгүнкү бир стандарт менен тигини болбойт, студенттерди кууламай, жана башка кылмай деп атабыз. А экинчи стандарт менен башка буйруктар кетип атпайбы? Мен жаңа айтып кетпедимби? Анын бардыгын Кыргызстан кичине бардыгыбыз билебиз. Бардыгыбыз бири-бирибизге айтып турабыз. Ошол системада иштегендер бизге чалып айтып атат. Ал тааныш болот, кудасыбек болот, диний болот, ага болот. Мына жерде моундай команда кетип атат деп. Бардыгыбыз билип турабыз. Бирок биз мамлекетте мына тынчылык болсун, шайлоо адилеттүү болсун, өлкө башчысы бүгүн айтып атат, шайлоо көрүп көрбөгөндөй таза болот деп. Биз да ошого ишенип, Кудайым ушул инициативаны колдосун деп атабыз. Бирок эки стандарт болбош керек. Бир стандарт менен жүрүш керек. Рахмат. Бүгүнкү күндө ошол 21 партия катталды. Анын арасында айрымдары өздөрүн оппозиция деп аталды. Сиздердин позицияңыздар кандай? Биз оппозициябыз же позициябыз экендигинди айтып, биз мындайбыз деп элдердин үнүн алыш үчүн аны айткандын кереги жок. Биз ортону кармаган партиябыз. Жамандык же жакшылык экөө ортосунда тургандай, биз ортодо турган партиябыз. Биз мамлекетчилбиз. Мамлекетчилбиз эң негизгиси. Бардык биздин кылган иш-чаранын бардыгы мамлекет, ал мамлекеттин ээси эл, элдин жашоо турмушуна, мамлекеттин өнүгүшүнө багытталган. Бүгүнкү кылынып аткан иштин жакшы нерсенин бардын жакшы дешибиз керек. Пункттар боюнча жасалып аткан иш жакшы, аны колдого алышыбыз керек. Сот системасында адилеттүүлүк жүрүп атат, ал жакшы, аны колдого алышыбыз керек. Шайлоо таза, адилеттүү өтөт деп атат, колдого алышыбыз керек. Бирок ошол айтылган сөздүн бардыгы аткарылыш керек. Ал эми жаман нерсени жөн эле жаман деп койбой. Биз ага сунушубузду айтып атабыз. Могул жаман нерсени моундай эле оңдосо болот деп айтып атабыз. Аны жаман деп койуш оңой эле. Сөз бул. Аны кантип оңдоп кетишти, жол көрсөттү. Бул биздин позициябыз. Бүтүрөкмүн. Кыска. Ошого эле кошумча мен биз элдин көйгөйүн, элдин маселелерин так даана ал жерде көтөрүлө турган партия болобуз. Себеби дегенде, эгерде элдин айтканын биз ал жерде айтсак, анда элде оппозиция дей турган болсо, биз оппозициябыз. Элдин айткандарын биз ал жерде айтсак, элди булар позиция дей турган болсо, биз позициябыз. Биз элдик чыныгы партия болобуз. Рахмат. Бизде убакыт аягына келип жетти. Бизге келип ошол маек куруп бергениңиз керек. Кыска. Мындай резюме ордуна да. Датка. Караңыздар, Бакыт аябай туура бир нерсени айтты. Ушул партиянын негизги мындай айтканда мессенджи ушул. Биз жаңы мамлекеттик түзүлүштү көрүшүбүз керек. Жаңы мамлекеттик ойлонуу, жаңы мамлекеттик түзүлүшкө өтүшүбүз керек. Азыр такыр башка доор келет. Мамлекеттин башкарылуусунда Жогорку кеңеш негизги ролду ойнойт. Жогорку кеңештин командасы мурдагы депутаттар печель болгон үчүн Жогорку кеңеш өнүктүрө албады мамлекетти. Буга чейинки маселелер ушундай. Карап кой, легендарлуу парламент эмнесе бул күчтүү команда келди. Чоң империядан бөлүп өз алдынча берип салды, эгеменди өзүнүн элин бөлүп салды. Бөлүп мындай айтканда өз алдынча тутум булатып койду. Күчтүү команда.
Кийин акыркы печель команда келди, эмне кылды? Эми биз айтып атабыз, кел, мамлекеттик башкарууну башка деңгээлге көтөрөлү. Эгерде бийлик элге тиешелүү болсо, эл өзүнүн өкүлдөрү, өзү тандаган адамдар аркылуу башкарсын. Профессионал саясатчылар аркылуу башкарсын деп атабыз. Ушул маселеде элдин кызыкчылыгында, Ибраим эке айткандай, туура чечим болсо, элдин кызыкчылыгында позициядабыз. Туура эмес болсо оппозицияда. Кыска. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бюджет системасында иштегендер болобу, күч структурасында иштегендер болобу, аскер кызматында иштегендер болобу, мугалимдер, врачтар бардыгыңыздарды үндөп кетет элем, Азаттык партиясын колдоп коюшуңуздарды. Номер 10. Рахмат, бизге келип маек куруп убактыңыздарды бөлүп келгенге сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жана ошондой эле башка дагы саясий партиялар болсо, сиздер дагы ушул эл менен көпүрө болуп, эл менен түз сүйлөшүүнү кааласаңыздар, бизге келе турган болсоңуздар, Нур телеканалы сиздерге ар дайым ошол эфирдик убакытты бөлүп берүүгө, сиздер менен иштешүүгө кызыктар. Кайрадан сиздер менен ошол көрүшкөнчө аман туруңуздар.